мына медицинага бурулуп аткан биздин маанинин көңүл буруу мына урматтуу президент Садыр Нуркожоевич бийликке келгенден баштап биздин өзүбүздүн агабыз Канчабек Кыдыршаевичтан ушул эң негизги максатта биринчи орунда биздин элибиздин саламаттык экенине түшүнүп терең маани берип, ошонун артында президентибиздин өзүбүздүн алдына койгон приоритеттүү кадамдардын арасында дени сак адам өнүккөн өлкө деген уран менен кошо ушул медицина тармагына көптөгөн көңүл бурулуп келүүдө. Мына урматтуу ак калачандар, мен сиздерге кесиптеш болуп жүргөн адам катары бардык түйшүктөрдү, бардык кемчиликтерди ичинен сезип билемин. Буюрса мунун баарыны чогуу жеңип, биз өзүбүз айткандай, өзүбүз күйсөк дагы башкалар үчүн жарык беребиз деген уранын артында иштеп келе жатабыз. Буюрса ар бир кызмат, ар бир эмгек бааланат деген ойдомун. Буюрса сиздердин дагы маяналар, келечекте көтөрүлө турган пландар бар, ошолорду көтөрүп элге ак кызмат кылып жүрө бериңиздер. Жана ошондой эле урматтуу биздин коноктор, мына ушул жерге салынган оорукана биздин ар бир ошол оорулуу балдарыбызга пайдасы тийип, ошолор ушул жерден дарыланып шифасын алып кетсин. Мына ата-эне бала үчүн баарына даяр. Бала үчүн керек болсо өз өмүрүн бергенге даяр. Ошол баласынын сакайып кеткенде ар бир кылган дуасы урматтуу ушул коноктор сиздерге тийип, ошол ак баталардын артында сиздер бирди берсеңиздер, Кудайым сиздерге миңди берсин. Ушундай камкордугуңуздар, ушундай жардамыңыздар Алланын ыраазычылыгы боло берсин. Ден соолук болуңуздар, аман болуңуздар. Жана ошондой эле ушул жерде отурган айымдар, сиздердин баарыңыздарды келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздер бар, дүйнө бар, сиздер бар, үй бүлө бар, сиздер бар, мына ушундай уул кыздарыңыздар бар. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, майрамыңыздар менен келе. Урматтуу шаарыбыздын жашоочулары, бүгүн Жалал Абад шаарында абдан кубанычтуу күн десем болот. Анткени шаарыбызда заманбап акыркы үлгүдөгү медициналык жабдыктар менен жабдылган 3 кабаттуу 100 орунга ылайыкташкан балдар ооруканасы ачылып жатат. Бул жайда бир гана шаарыбыздын эмес, Жалал Абад областынын бардык район шаарынан келген балдарды кабыл алып дарылоого шарт түзүлөт. Бул оорукананын имараты толугу менен Асан Абил коомдук кайрымдуулук фондунун каржылык колдоосу менен бүткөрүлдү. Ал эми шаардык бийлик оорукананын айланасын көрктөндүрүүдө, ооруканасын куруу, жылытуу системасын орнотуу сыяктуу жумуштарды жасады. Балдарыбызга жаңы ооруканабыз кут болсун. Бирок эч качан балдарыбыз оорубашын Кудайдан тилеп кетебиз. Рахмат.